Тугандар, таксопарк экспert көптөн бери иштешип келип атам. Таксопаркта өтө бонустар көп. Таксопарктын услугасы 2%, либо ар бир заказдан 4 сом, либо күнүнө 55 сомдон тугандар. Ошол таксопарк менен катталып, ушул таксопарк менен чогуу иштеңиздер. Кыргызстан боюнча любой жерде улап берет. И бонус еще тугандар. Айтсаңыздар, таксопаркка ушундай бонусу бар. Досуңуз алып, сиз ошол таксопаркта иштеп аткан болсоңуз, досуңуз алып келсеңиз, сизге балансыңызга 1000 сом салып берет. Жакшы эмеспи? 2 дос алып кел, 2000 сом, 3 дос алып кел, 3000 сом тугандар. Таксопарк эксперт номерин калтырып коем. WhatsApp'tan жазгыла, болбосо чалгыла. Ушул таксопарк менен чогуу иштеңиздер. Мен өзүм деле ушул таксопарк менен иштеп атам. Силерге айтып өтүп кетейин, таксопарк эксперт. Жинде экен мына машиначы. Мерсте тугандар. Биринчи жолу мындай машинаны айдап атам. Мынабы шиповный экен дөңгөлөктөрү. Кандайдыр звук чыгып өзгөчө бир. Мерс экен да тугандар. Мынаны бир басып койсоң кетти да. Так, ассаламу алейкум тугандар. Салам алейкум такси жамааты. Азыр бизнеске чыгып атам десем күлсөңөр керек тугандар. Мынаны күлүчүнү бир байкап койгулачы тугандар. Мерс да бар мына карагыла. Мерс да шаха бизнеске чыгып алдыңбы? Мерс айдап жүрөсүң дегендерге тугандар. Турасын айтайынбы? Бизнеске чыга элекмин. Күлбөйгүлө Султан Рауф братишка азыр ошол бизнеске бүгүн Комфорт Плюс тапшырды. Комфорт Плюс тапшырып, Мерс алып чыгып, кайта бизнеске чыгып атат. Бизнесте иштеген адам кайтып Комфорт Плюс экономду иштей албайт. Ошого мен деле чыгайын деп ойлонуп атам. Атак Мерс жиндеке. Мына жагын келип туруп битте тартып койсоң. Мен мындай Мерсти биринчи жолу айдап атам жигиттер. Мындан карагыла. Вообще мощно качество бар да жигиттер. Качество бар. Өтө мощно. Мен машина обзорду түшүнбөйм, билбейм. Ошого силерге бирне дайыдыч эмесмин да, бирне дей албайм жигиттер. Машина жинде. Короче, тугандар. Рауф көп видео тарткам. YouTube'да бар, Instagram'da. Короче, бизнес тарифте иштейт. Ушул Мерседес менен силерге бир интервью, кандай интервью мындай сурап, өзүм братишкамдан мындай сурап, таксиде кандай болуп атат, бизнес кандай, Москвада такси тармагында, короче, бар жокту сурап силерге бир айтып берейсинчи. Ассаламу алейкум, Рауф. Алейкум ассалам, братан. Кандай ден соолуктар, иштер болуп атабы? Сон, алхамдулилла. Не болду? Комфорт Плюс болбодубу? Рейтингни кагып коюшту, братан. Мен бизнесте иштегендер иштей албайт. Мен премьер ультиманын айдоочусумун, братан. Bundan aldın. Buna Merс kандай kuzov? Бул 213 кузов. Aha. 20-жылкы спорт комплектациясы. Bundan aldın Maybach, айдап Nissan. Nissan, ооба. Бардығын айдап шықтың, а? Атак Maybach менен Nissan не болду? Nissan'ды бир Данияр деген братан айдап жүрөт. Хурматулла Maybach'ты айдап жүрөт. Азыр ремонтта кичине. Ремонт, а? Ооба, ремонт болот. Элитте иштесе болобу экен өзү? Эң сон мындай тоготор жерин айтайын, могу жакшы. Бизнес. Ооба, экономдой да. Таксиде эң жакшысы либо эконом, либо бизнес. Либо бизнес класс. Да, экөө. Комфорт Плюс, элит, не стоит. Самый лучший. Да. Комфорт Плюсчулар аз ташатышы мүмкүн, заработок бирдей эле деп. Бирок адамдарында, братан, разница бар. Адам клиенттер, да? Ооба. Ооба, бизде кээде болот, короче, эркек кишилер да эшик ачып бериш үзүктөт. Эшик ачып бериш не западло да, эгер детский, обычный детский тарифте иштесеңиз, креслону алып коесуң, эшик алып ачасың, ремень да тагып коесуң да. Бизде эшик ачып жабабыз, мне не западло за это платить деньги, братан. А так Мерс капкара экен. Az жуу элекпиз. Ооба, жууп тазалап, мындай эле видео тартып коюп атабыз жигиттер, жууп тазалаган, мындай видеого даяр болуп, нерде мен Toyota Camry'm турат, таксопарк рулим, билесиңер. Ушундай братишка менен бир жолугуп калдым эле, салкын көтө, братишка менен жолугуп калдым эле. Биз силерге контент тартып коеюн деп көрсөтүп. Анан көп айтыптыр да. Шаха Рауфка качан карзыңды бересиң деп. Негизи карыз жок, тугандар, просто братан экөөбүз братандын инстаграмын жүртөйлү деген ойдо. Братишка бир нерсе кылбайлы менин инстаграмым деп калды. Мен билесиздер го, көбүрөөк инстаграмда неме кылып барам. Ошон үчүн айттым мен, братан дедим, бир
идея бар дедим, ооба. Бир экөөсүнүн карызы бар, кааласаңыз ошолорду арасына кошуп туруп тыгы берем десем, давай газын бас дедим. Элдер айтты, бля, анттиңер, Атак минттиңер деп. красавчик, сонун кетти. 7000 подписчигим болуп калды Инстаграмда. Туугандар, чоң рахмат Рауфка. Эч кандай карзым жок. Өзүм братишка родноюм болот. Ойлобогула Рауфтан карзың бар экен, коллегаңдан деп. Жок, карыз жок, туугандар, нормально. Короче, бизнесте иштеп атасың. Комфорт плюсте иштедиң, а bunday алдын? Ооба. Кыргызстанга кеттим эле. Кыргызстанга эмнеге кетип калдың ошол? Братан, негизи мындай. Эми таксиден кетейин деген ойдо кеткем да. Негизи жайында сөз фура айдап турам. Фурага отурсам, фурада иш болбой калды го. Бул жерде таксиде иш болбой калды эле. Эми өзүңүз билесиз, үй бүлө бар. Үйдө чоңу мен, иштешим керек. Ошонун эсебинен кеттим эле, кайра келип алдым. Кайра такси. Фурага отурсам, фурада деле иш болбой калды го. 10 күндөн ашык Кар көзгө барып жатып келдим. Ол жакта нейтральный зонага кирип чыктым 3-4 жолу. Кайра таксиге келип алдым да, братан. Эмнеге десеңиз, эми эмне серьезно таксиден чыгып кетиш кыйын болуп атабы? бул кое бербей атат да, Кое бербейт, а? Бул зона комфорту билбейм да, башка жумуш кыла албай калганбыз уже. О, таксиде. Уже жакпайт да, потому что мода биле постоянно. Жакпаса деле башка жумушта иштеп туруп бир 2 ай, 3 ай иштейсиң. Любой время акча болот да чөптөрүңдө. Ошон үчүн ушудан кете албай атам. Мерседес, комфорт, классика, жигиттер красавчик болуп. Акөйнөк кийип чыгабыз. О, азыр мындай эле жигиттер, азыр биз мындай эле чай ичкенге кетип атабыз. Ошого мындай классика өзү костюм ушундай, как положено иштейт. Просто чай ичип, кичине, ооба, дресс-код менен. Кичине сүйлөшүп, мындай силерге интервью дегендей тартып, интервьюду мен билбейм туурасы, өзү интервьюду Кубакей кылат. Мен мындай эле тартып койдум. Силерге кандай болуп атат бизнесте? Бизнес тарифти күнүнө, мына выходной эмес. Обычно күнүнө стабильно канча сапса болот? Короче, ака 5000 рубль таза иштесе болот. Өзүнө чөнтө аренда, бензин, обед, сыртка. Если кому фартанет, братан, лотерея да бул? Как рыбалка. Ооба, рыбалка да? Ооба, как жакшы попадет. чөнт берсе, братан, бир алтын балык кармасаң, эки орок менен уруп салат да. Алтын балык кандай ал? Алтын балык деген, братан, чиви. Ал общий кетет. Чиви. Нормальный чиви бар, анан адамдар адекватный, братан. Ооба. Не анан заказ нормальный, азыр уже башталып калды. В связи с тем, оно жакта той болуп атпайбы? Ошонун эсебине кичине жумуш слабый. Мурда өтө жакшы иштегенбиз, бизнес класста иштегендер билет. Мен өтө эле ыраазымын. Яндекстен эч эле албайм. Именно ушу бизнес класстан, потому что иштеп жүргөнбүз, үй бүлө багып жүрөбүз го, братан. Мындай да. Атак бир нерсени айтып кетейин, братан. Эгер мүмкүнчүлүгүм болсо, Кыргызстандан жумуш тапсам, эртең кетем. Кыргызстан. Неге? Өзүң бекендиң мекенде бар, а? Элге кызмат кылып, ошол жакта жүрө берейинчи. Ооба. Элге кызмат кылганга жетпейт. Биз таксисттер, биз мечтать этебиз да Кыргызстанга кетишти. Мына именно Москвада жүргөн таксисттер по-любому мен дагы кетейин дейт, 3 жыл, 4 жыл, 5 жыл, 10 жыл өтүп кете берет. Карасаң уже карып калдың, чөнтөңдө эле бир сом жок. Ошол Кыргызстанга кетебиз, кайра кичине жүрүп туруп, Москвага келип алабыз. Эми Кыргызстанга баргандан кийин бир жумушту кармаш керек, либо акча менен барыш керек, бир бизнес кылыш үчүн. Эми барып алып туруп, стройкада кирпич куйбайбыз го эми. Мен кыла албайм да. О, эми кимдир колдон келет, ал жумушту жамандап айтам. Өзгөчө бир кыйынчылыктар бар да, Москвада күнүнө 20 000, 10 000 иштеп жүрүп, такси балдар Кыргызстанга барып туруп, кирпич куйганы биз бир ай иштейбиз, 2 ай иштейбиз, качабыз да туугандар, мындай серьезно айтканда. Айылга чыгып, жайлоого чыгып кой кайтара албайбыз да. Ооба, качабыз да. Бирок эми нужда болсо кылсак болот. Ошого жашоо өтө сонун. Ооба, альхамдулилля. Ооба, кымыз ичесиң. О, үйдө жүргөн, айылда жүргөнгө жетпейт. Ат минесиң мындай кой кайтарып жүрсөң алга жетпейт. Ооба. Короче, тариф, бизнес, Мерседес туугандар. Сонун, конечно, бала красавчик, иштеп жүрөт. Силер кантип бизнес, элит, пример кантип интервью тапшырып атасыңар? Мен Майбих эмес, Лисан эмес, мына Мерске ham чыга албайтам, мына простой бизнеске чыга албайтам. Силер кантип Москвада силер минбеген машина калбады да? Главный, братан, уверенность болуш керек. Уверенность, көңүлдө болсо, Алладан сурап тырс өтүп кетсе болот. Эми Яндекс эмне болот, братан? А так иштесе болот. Иштесе сонун болот. Бизнесте. Дос чарга чуркабай, чайханага азыраак барып, Налево направо жүрбөй. Ооба, налево направо жүрбөй. Мындай төп-түз жүрсөңүз жакшы болот, братан. 12 саат иштеш керек, үйгө кетиш керек. 10 саат иштеш керек, 2 саатын, короче, домой жандырып үйгө кетиш керек.
бир күндө ошо бир жумада бир жолу выходной кылып иштесеңиз стабильно нормально акча табасыз. Атак жарып коесуң, 12 саат иштесең, бизнес. Айырып коесуз, братан, мындай айта. Мына туугандар. Айткандачы. Эконом, комфорт плюстө бизнеске чыгам дегендер болсо, бизнеске мен да кызыгып атам, мерс айдагым келип атат дегендер болсо, мына балдар Инстаграмда жүрөт, Рауф. Инстаграм белгилеп кеткем. Ооба, Инстаграм еще скриншотун коюп коем жигиттер. 25 миңдей подписчиги бар. ТикТок дагы бар, еще. Ооба, ТикТокто 60 миң болуп калды. ТикТокто 60 миң. Короче, очень знаменитый парень дейм. Анан, братан, бир нерсени айта кетейин. Ушул 20-июнга чейин, азыр майдын 23-ү, 20-июнга чейин буюрса, максимально поддержкадан берип койсун элдер. Подписчик чогултайлы, үйгө кетем. Кайсы жерге? Ого чейин буюрса, ооба, Инстаграмга. Ого чейин иншалла көрсөтүп берем. Кайсы жерден заказ алыш керек, кайсы мал чыгып атам. Ошо буюрса максимально подробно айта кетем. Давай, подписчикти Инстаграмда көбөйтүрөлүк. Мына скриншот коюп коем. Нормальный болгондо Кыргызстанга барып, либо контент, либо бир неме кылып тартасың да, короче, Инстаграмдан. Буюрса эл үчүн кызмат кылганга аракет кылайын деп кетем деп атам, братан. Кыргызстанга кетем деп атат. Мен деле канча жолу барып келдим. Молор көрүп атасыз го, кислородду бул тойдурду го, туурабы? Кыйын болуп атат, ооба. Ар кандай закон ойлоп чыгышып атат, ар кандай. Кече Мен жалп кылбай атам, просто айтып атам да. Кече мен видеону көргөн болсоң, Инстаграмга чыгардым, что путевойдо медицинский осмотр деген жерде видео көргөн болсоң, ошону сурап атат гаишниктер. Медицинский осмотрдон сени ким өткүрдү? Аялбы, эркекпи, фамилиясын билесиңби? Ошону сурап, ошого 5-10 миң акча алып атат экен, Анан ушул айдоочулук күбөлүк боюнча айта кетейин, братан. Айдоочуларыбыз именно протоколго коюрдан мурда окуп чыксын. За отказ медицинский освидетельствование деген бар, ону медициналык көрүмдөн өтүүгө барбай коет да. Отказ деп кол коюп берип койсо, автоматически лишен прав. Лишен прав. Лишение прав деп айтылат, лишен деп жазылат, братан, анан ошону да аз тууралап кетишет да. Лишен деп жазылат да. Ошо туугандар, айдоочулук күбөлүккө сиз кайсы жерден көрүп атасыз? Неважно, Өзбекстанбы, Кыргызстанбы, Тажикстанбы. Хоть где бы не были, да, вот Россияда машина айдап жүрөсүзбү, айдоочулук күбөлүккө штраф жазып бергенде обязательно окуп сүрөткө тартып алса боло берет, ал каршы болбойт да. Просто развод кылып атат сотрудник ДПС-тер. Кол койдуруп алып атат. Отказ деген кол койдуң, болду уже. Короче, аларга план керек да. Ооба, медицинский освидетельствованияга барасың билесе, барам дейиш керек. Тебе же не обязательно андай-мындай деп провокация кылат да. Мне надо деп айтыш керек, барам деп. Билбесең, түшүнбөй калсаң, тааныштарга, орусча билгендерге чалыш керек. Ооба. Адвокат номерин жазып койгон немеге профилде, ошого чалып. Инстаграмда бар. Неме кылса болот, колл-центр ачып коюшту уже. А так, Москвада погода мощно. Бизнес класска кантип интервьюдан өтсө болот? Рауф, ошолорду бир айтып койсоң, башкаларга пайда болуп калабы дейм да. Главное, что желание болуш керек. Бизнес класска. Ооба. Знание города обязательно и иметь грамотную речь. Анан сразу айта кетейин, мен орусчаны өтө каттуу билбейм. Так на улице не останемся, да, вот. Имеем чуть-чуть грамотную речь и все. Ты лучше меня знаешь по-любому. Сизде да, сиз эрепсиз го. Мен Кыргызстандын эле жаранымын. Мы здесь научились, ребята. Мен мындай кыргыз тилине жайдары эле балам кыргыз тилине сүйлөп жүргөнчү. Орусчаны ушул жерге келип эле үйрөнгөнбүз. Просто знание города это обязательно, потому что так как немеде навигатор иштебейт сенин тилиңде. Тилин тапканга кыйналышым мүмкүн, а так уже дальше кетип калам. Интервью видеовызовтан чалганда кыйынчылыктар. Мен биринчисинде өтө албадым интервьюдөн. Биринчи мындай серьезно эле айтайын туугандар, биринчисинде өтө албадым. Экинчисинде насип кылса өтөм дедим эле, Кыргызстанга кетип калдым. Ошо интервьюдан биринчи өтүп кетишпи или кыйналбай мындай жакшы өтүп кетиш эмне кылыш керек, кандай? Уверен сүйлөш керек. Уверен, уверен кармабаш керек. Ооба. Так как вы знаете, я с первого раза сдал экзамен. Даже на элитке. Да, билем. Билбейм, стандарттарды ошо кагаздан жатташ керек. Экзамен тапшырып аткандачы полностью изучать этип чыгып, жаттасаңыз өткөн. Анан бир ключевой моменти бар да, братан. Фасад жааш керек деп коем. Фасадтан да зависит этеби? Бир братан 1 жыл жүрдү. Именно экзамен тапшырам деп Талиф ультимагачы. Үйүнө кирсең тапшырууга койдубу? Кагаз кылып жааш. Бизге дагы насип кылсын, видеоду түгөтөбүз. Мен туурасы машина обзорду билбейм.
интервью тартышып билбейм. Мен только тариф Comfort Plus'та заказдарды сүйлөштү билем. Ошого болушунча тартып койдум. Mercedes ар бир таксиге насип кылсын. Биз дагы насип кылса бизнеске чыгып көрсөтөм, жакында бизнеске аракет кылтам. Туугандар, каналга катталып, лайктардан басып, оюңуздарды комментарийге жазып койгула. Видео жаккан болсо лайктардан басып койгула. Москвадан ысык салам. Ассаламу алейкум.